чечилген. Ошону мен мамлекетке кайрып бердим. Бир да премьер-министр 1 гектар жерди мамлекетке кайрган жок. Бул биринчиси. Экинчиси, кумтөр маселеси. Бул саясий маселе эмес, бул экономикалык маселе. Арге мен болсо комиссияны түзүп, ал комиссияны Темир Аргенбаев жетектеп, тилекке каршы 9 ай иштеп мага убакыт бербеди. Убакыт берсе, мен бул маселени чечмекмин. Мен бул маселени Кудай буйрса, элибизге чечип берем мен, кумтөр маселеси. 20 секунд убактыңызды толуктоо үчүн бир суроо берүүнү өтүнүп жазышкан экен биздин колдончулар. Өмүрөк Токтогулович, сиз эмне үчүн Кыргызстанда эмес Пензада завод курдуңуз? Деги эле чет жакта дагы кандай бизнестериңиз бар дейт? Эми урматтуу элим, анын бардыгы билет. Мына жанымда турган Сооронбай Шарипович да жакшы билет. Бакиевдин заманында куугунтуктап компанияларды камай берсе, кантип курасың бу жерге завод? Бул биринчиси. Экинчиси, ошол эле Кыргыздын жараны башка мамлекетте ошондой чоң заводду курса, мен ойлойм, элибиз сыймыктаныш керек. Рахмат. Буну көрө албастык сөз болуп атат. Убактыңыз чектелди, рахмат. Кумтөр темасын улантып кете берели, сиздин пикириңиз. Менин пикирим, кумтөр проблемасын саясатчылар чечпеш керек. Атайын комиссия түзүлүш керек, арде профессионалдуу юристтер катышыш керек. Бүгүнкү күндө кумтордун документтери Кыргызстанда жок. Ошол эле биздин премьер-министрлер мурунку кумторду караган $3 миллион Ален Оверден компанияга берген, бирок документтердин негизги документтерди алып келген эмес. Ошондуктан биздин колубузда бир да документ жок. Рахмат. Сооронбай Шарипович. Кумтор боюнча бул маселе 95-тен бери көтөрүлүп келатат. Бул маселе саясий жактан эмес, экономика жактан карап чечилиш керек. Бул чечилет маселе. Экөөңүздөрдүн убакытты толуктоо үчүн. Мен жооп берип коеюнчу, Сооронбай Шариповичтин атым айтылып кетти. Хорошо. Сооронбай Шарипович билет дедиңер, мен эчесе билбейм эмне болгонун. Мен билем 2009-жылы Максим менен жакын болуп, жанында болуп, 2009-жылы дос болуп жүргөнгөрү жакшы билем аны. Максим менен жакын болгон адам азыр премьер-министр болуп отурбайбы? Анан схеманын баардыгын тең түзгөн чогуу экөөңүзгөр. Мамлекетти ушуга эскен экөөңүзгөр, Максим экөөңүзгөр. Ушунун баарын алып келген. Анан кийин бу жерде отуруп алып, Сооронбай Шарипович билет. Анан мен бирөөчө болгон деп эле сиз болгон эмес экен өчүнөр. Силер алардын жанында болгонсуңар. Мен муну элдин көзүнчө айтам. Рахмат. Сиз Бакиевдин заманында айыл чарба министри болуп иштедиңиз. Ошол эле Ошко барганда сиз болсо бекинип жүргөнсүз. Мен болсо Алмаз Шаршевичтин жанында жүргөндө. Көп рахмат. Ал калп жооп бербейм мен калпка. Рахмат. Эми эл билет аны. Рахмат, анда биз Токтар Жумаков, у вас есть еще минута до обращения. Вам такой вопрос. Как вы думаете, каковы основные причины развития коррупции в госорганах и почему обычный чиновник ищет коррупционные механизмы? Они закладываются в законах, которые противоречат Конституции. И пока мы не снимем эти противоречия, коррупция останется. 58 секунд у вас еще есть по этому вопросу. Мен кыргыз тилинде суроо узатып койбоймун, да?